Assalamualaikum. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин эфирде мейманыбыз бар. Азыр акыркы убакта актуалдуу болуп аткан суроо биздин Кыргызстанга барып выдворение болуп кеткен мекендештер эмне кылат деген суроо жөнүндө ойлондуруп атат. Бул суроону эч ким министерстводагы же башка дагы посольстводагы эч ким ойлонгон жок. Мен бүгүн ошол нерсени ойлонуп, Абдулла Ташевичтен мыкты идеяларды уктум. Депортация болуп, Россияга барып, мигрант боло албай калып, Кыргызстанда жүрө турган биздин мекендештер үчүн эмне кылса болот да? Эмне кылса болот? Ошолор тууралуу Абдулла Ташевичте мындай сунуштар, идеялар бар экен, мыкты. Ошону укмакчыбыз. Жана ошондой эле Россияда гражданство ошоло жайгашып калган мекендештер бар. Алар дагы өздөрү ошол жакта бизнес кылса болот экен, багбанчылык кылса болот экен, мал бакса болот экен. Ошолор боюнча дагы биздин Абдулла Ташевичте өзүнүн сунуштары бар экен. Ошол тема негизи ушул. Кыргызстанга барып эмне кылам деп. Анан Абдулла Ташевичти көбүңөр таанып эле жүрөсүздөр, билесиздер, Кыргызстанда аттын какасына таанымал киши. 10 жылдан бери активно бизде өзүнүн жаңы интенсивдүү багбанчылык боюнча идеясын жайылтып келатат. 10 жылдан бери. Азыркы коомдогу социалдык проблемаларды чечүү боюнча бул кишинин өзүнүн сунуштары бар. Мен угуп эле жүрөм, Facebook'та доспуз, башка жакта доспуз. Өзүнүн сунуштары бар экен. Бул дагы өзү кыскасы заманбап, интенсивдүү жана көчөттөрдү өстүрүп жаңы багыттагы багбанчылык боюнча биздин идеялар менен бүгүн бөлүшмөкчү. Анда эмесе сөздү биздин Абдулла Ташевичке берсек, өзүнүн сөздөрүн, идеяларын. Ассаламу алейкум. Мен миграцияда жүргөн мекендештерим. Мына Кубатбек айтып кеткендей эле 10 жылдан бери биз багбанчылык боюнча элдерге сабак берип, анан дагы дүйнө ортунда турбагандай багбанчылык дагы ортунда турган жок да, өнүгүү болду. Анан мурдага караганда азыр көп түшүмдүүлүк, анан кийин ошол дарактардын баягындай бою кичине болуп, аларга дары чачыш, аларды кыркыш, аларга деген алардын түшүмүн жыйнап алыш, аларды бутап, дарылап, анан кийин формага келтирип, өзүбүзгө ыңгайлуу кылыш үчүн азыр дүйнө жүзүндөгү селекционерлер ушул селекция жүргүзүп, мына ушул дарактарды бойлорун кичинекей кылып, орто кичине, анан кийин кичине, анан супер кичине кылып бөлүп койду да. Азыр Европада биз азыр элдерге полукарлик отургузгула деп атабыз го. Европада уже давно супер карликке өтүп кеткен. 1 гектар жерге 9000 алма көчөт, килес көчөт отургузушуп, алар 1 гектар жерден 300 тоннага чейин түшүм алып атышат. Ушул тапта. Полукарликти алар такыр отургузбай койду. Не рентабельный деп. Мисалы үчүн биз азыр элдерге түшүндүрүп атабыз го. Мурдагы высокорослый, бийик өсүүчү дарактарды экпегиле, рентабелдүүлүктү жогорулатыш үчүн полукарлик эккиле деп айтып атабыз го. Ал жакта уже Европада супер карликке өтүп кеткен элдин бардыгы. Анан мына ушул өтө татаал деле эмес. Анан жалпы элге түшүнүктүү кылып ушул сабактарды төл тилге которуп алып туруп, мына Кыргызстанды 6 жолу кыдырып, мына ушул силер кайсы райондон болсоңуздар, бардык райондордун центрлерине барып, ошол жерде рай администрацияда 6 жолудан сабак өттүк. Нарында өттүк, Ат башыда өттүк, Лейлекте өткөрдүк, Адамжайда өткөрдүк, этиги Таластын, Карабура, Бакаярда, бардык райондорунда, Чүйдүн бардык райондорунда, Панфиловдон баштап Кеминге чейин өткөрдүк сабактарды. Анан эми мына баягындай человеческий фактор деп кеткен, баягындай ушул ишти дайыма аркалап жүрө албайт экенсиң да. Аркалап жүрүп, ушунун артынан неме болуп, бирде аялың ооруп калат экен, же болбосо дагы бир той топур чыгып калат экен, анысы болот экен, мынысы болот экен. Анан кийин банальный эле ушул каражаттын жетишпегендиги. Көбүнчө ушул каражаттан. Мисалы үчүн каражат болсо, ар бир районго
мисалы үчүн ошол жерге Борбор Азия багбандар биримдиги деген коомдун кеңсесин ачып, ошол жерде специалисттерди коюп, онлайн, офлайн сонун сабактарды өтсөк болот. Мунун баардыгы келечекте боло турган иштер. Азырынча болсо биз иштеп атабыз. Бир командада мисалы үчүн бир өзүм, анан дагы помощник дагы бир бала жүрөт жанында. Эки эле киши ушул иштерди аткарып атабыз да. Команданы эми чоңойтуп, анан ушул иштерди дагы кеңейтип, сонун мисалы үчүн багбанчылыктан элдер экономикасын көтөрүп атат да. Польша эли, Польша, поляктар Европанын бактары деген атка конуп алышып, булар согуш жылдардан кийин эле баштаган экен. Азыр ошол бактары эми Европанын почти 70% мөмө жемиштерин ошолор чыгарып берип атат. Ягодаларын бардыгын, польские яблоки, польские черешня, польский, башка эле польский да немеде, Европада. Көп поляктардыкы сатылат. Аябай багбанчылыкты колго алышып, ушунчалык чоң эмеге жетишти да. Мына коңшу Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр болуп, алар өтө сонун багбанчылык кылып атышат. Мына ошолорду көрүп туруп, биз дагы ой басып, 10 жыл мурда ой келди эле, ошону өзүбүздүн мына финансылык жагын өзүбүз чечип, өзүбүз аракет кылып, азыр Кудайга шүгүр, мына көптөгөн адамдарга ушул азыр кыргызчасы ыргалдуу деп коет, орусчасы интенсивдүү багбанчылыкты, садоводствону азыр көп адамдарга ушу түшүнүп берип койдук. Мурдагы баягы эски дарактарды азыр алып, ордуна мына бизден 10, 20, 5 сотик же 4 сотик, 3 сотик жерлерине отургузуп, апробация кылып, жанагы түшүмүн жеп көрүп туруп, азыр сонун эмени баштап атышат эми. Кудай буйруса, ушул сабактарды байма-бай өткөрүп, мына биздин платный канал бар. Эгерде кааласаңыздар, ошол жерге кошулуп алсаңыздар, тез-тез ушундай сабактар болуп турат. Ал жерде биз көчөттү кантип отургузуш керек, жерди кандай даярдаш керек, кандай жер семиткич салыш керек, батышты каратып отургузуш керекпи же бассейн кандай жасалат, капельный система кандай коюлат, кайсы маалда кайсы дарыны чачыш керек. Мисалы үчүн өрүктүккө бир отдельный өзүнчө бир рецептура, эники отдельный, баардыгын үйрөтүп беребиз, Кудай кааласа. Мына азыр бизде мына кайтып келгендер, мисалы үчүн үйдө отурат. Не кылсам экен деп, көп мигранттар аяктан келген акчасын жеп үйдө отурат да. Ошолорго мына күзүндөсү бизде сонун предложениялар бар. Күзгө чейин жерлерди даярдап, личный консультацияга жазылсаңыздар, сонун кылып үйрөтүп берип коебуз. Бакты кыласыңар, 1 гектар бактан жыл сайын болбоду дегенде, болбоду, эч бир быйыл ончо пайда көрбөдүм дегенде, эң аз дегенде 1 миллион сом пайда көрө бересиңер. 1 миллион сом. 1 миллион сом деген бул кандай десем, бир мигрант барып, 1 жылда тапкан акчасы да 1 миллион сом. Бир мигрант барып, анда рабочий болуп иштеп, ошол жакта мисалы үчүн айына 100 000 сомдон киреше көрө турган болсо, 200 000 сомун жеп, тигил бул жол киреге кетирсе, 1 миллион сом кирешесин ошол эч жакка барбай 1 гектар жери бар кишилер Кыргызстандан таап турсаңыздар болот да. Ушундай багбанчылыктар бар. 1 жылда эң мындай болбой калды дегенде, мисалы үчүн жүзүм, анжир бар, коконгиляс бар, алмурут бар. Ал жерден 50 000, 60 000 доллар мындай эле пайда көрөсүңөр да. Ошон үчүн азыр ал жердеги акчаларды алып келип эле анан той топур отуруш, анан кийин шерине жеп, тияк бияк кетирбестен, ошол акчаларды мыкчып кармап туруп, жерди даярдайлы, жерди даярдап күзүндөсү отургузуп койсок, Алла буйруп несип этсе, жазындасы уже эмне биринчи түшүмдү көрөсүңөр, 2ден 3дөн алып берет. Кийинки жылы ар бири 30дан 40дан алат. Анан кийин 250, 300дөн алат, анан 500дөн алып ошентип туруп
жылга барганда ар бири 30 килограммдан баштап 120 килограммга чейин түшүм берип калат. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, багбанчылык сырларын үйрөнүңүздөр. Бардыгыңыздар бул биздин ушул бак-дават иш-чараларыбызды колдоп кубаттап бизге угуучу болуп кириңиздер биздин сайттарга. Рахмат, урматтуу мекендештер. YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештер азыр биз записти көрүп турушат. Колдон келсе видеону колдоп лайк басып коюңуздар. Багбанды чыгарып атат Кубатбек мигранттардын каналына деген YouTube'да көрүп тургандар деле болот да, короче. Аларга да айтып коеюн да, ушул азыр ошол эң главный проблема бул жака келип эмне жемиш кылам деген депортация болгон биздин мекендештердин эмеси болуп атат да. Ошолорго азыр бул видео аябай пайдалуу болот. Ошондуктан лайк басабыз, аны бөлүшүп коебуз. Анда эми сизге суроо, агай, Абдулла агай. Мынау Россияда дагы бир иш кылса болот экен, эмне кылсам болом деген бир бар да. Бул Россияда жер кеңир экен. Мен байкашымча ошону айтып берейин мен азыр кыскача. Россияда жер кеңир экен, чөп кеңир экен, агай. Мал убакта аябай удобный экен өзүчө негизи. Сүт, анан ал жакта жанагы сүт бере турган дагы малдардын түрлөрү болот экен, аябай сүттү көп бере турганчы. Породалар деп коелу. Ошолар боюнча багбанчылык болбосо, ушундай бир мал чарбасы же бир кандай бир жумуш кылса болобу Россияда? Россиянын жерин эми сиз деле билесиз. Сиз деле Россияда 140 миллион гектар жер бар. Бул 140 миллион гектар жер бул мурда иштетилген жерлер да. Ал эми вообще баягындай бузулбаган жерлери бар, алар аябай көп да. Анан Россияда багбанчылыктагы, дыйканчылыктагы, мал чарбасы бардыгы өтө сонун болот. Кимде российский паспорт боло турган болсо, мына ушул Россия гражданини болгон болсо, ушуларды мен Ростовко чакырат элем. Ростовто ошол жерде чаканган кыргыздардын немеси бар, уюму бар. Анан Ростовто мисалыга мына Кыргызстанда азыр 1 гектар немени 5 сотик жерди ошо 1 миллион сомго ала албайсың да. Айылда эле. Ошолорда 1 миллион 400 миң болуп кетти да. Ал жерде болсо 1 миллион немеге, рубльге сен ал жерден 3 гектар жер сатып алат экенсиң да. 1 миллион сомго. Бул эң кымбат аукциондон сатып алганда. 1 миллион сомго 10 гектар жер сатып алат экенсиң. 10 гектар жер. Менин туугандарым ошол жакта жашат. Эми жылкыга кеңири жер экен. Жылкыга. Жылкыны мисалдын багыш жеңир экен, чөп, жем аябай арзан экен. Анан погодасы оштукундай экен да. Жылуу экен. Анан дагы дыйканчылык кылам десе, жери кара жер экен, чернозем. Жөн эле картошкага, мисалы үчүн картошкага удобрениясын берип туруп, картошка менен кошо көмүп кете турган болсоң, ушу күздө келип только картошка копатель менен казып алат экенсиң да. Ошондой жер экен да, берекелүү. Өзүңөр билесиңер, канчалаган кыргыздар азыр Красноярский крайда мал багып атышат. Мына ушул баягындай постоянно ошол жакта жашап, Россиядан келбей турган мигрант туугандарга айтар элем, Ростовко чогулгула, ошол Ростовдон үйлөрдү сатып алгыла, ошол жерге хозяйство жасагыла. Анан уй арзан экен да. Мына бизде 350 миңдеги уйлар ал жерде 150 миңге алсаң болот экен. 50 литр сүтү бар. Эгерде ошондой уйдан эмени байлап туруп, мисалыга 10ду байлап күнүнө 500 литрден сүт чыгара турган болсоң, сүттүн баасы 40 рубльден жогору экен да. Элестетип көр, күнүгө сен таза канча киреше көрүп турасың. Күнүгө 20 миң рубль киреше. Ошонун малга кетсе 10 миң рубль чыгаша кетет малга. Жем, чөп, бардык рабочийсине, даяркасына общий 10 миңди чыгарып койсоң,
10 миңи таза пайда. 10 уйдан күнүгө 1000 сомдон пайда көрөсүң. Bir жылда бонусу, bir жылда bir торпок бонус берет. Ал торпогу 70 миң. Ошондо өтө сон выгодный экен да. Мал чарбачылык менен картошка эксе, сабиз, пияз бар жокту айдай турган жерлер экен да. Ошон үчүн мына немеде жүргөн, Россияда жүргөн туугандар, мисалы үчүн ипотекаңарды кутулуп, уже карыздан чыккан болсоңуздар, квартираңарды сатууга коюп туруп, анан ошол жака барып, хозяйство ача турган болсоңуздар, анан мамлекет субсидия берет экен. Сен вложенияңа карап, мисалы үчүн жерди 10 миллионго алдың, үй бар жогу менен. Сага уже автоматически дагы 20 миллион субсидия кошуп берет экен. Унчалык пайдалуу экен да. Ошол жактарга барып иштегиле. Анан ал жерде действительно байып кетем деген адамдар барыш керек экен да, байыган. Мына ошол Ростовто бул жактан зорго жол кирасын таап барган балдар, ошол жерде бирөөлөрдүн сарайында мал багып жүрүпчү эле. Анан бирин-экин өздөрү мал кошуп, жылкы кошуп туруп эле азыр ошол жерде күтүрөтүп мал айдап калыптыр. 30дан 40дан 100дөн жылкылары бар экен. Аябай сон вариант да. Ким ошол условиялары, мен инилерим жашап жүрүшөт, өздөрүнүн үйүндө ысык суу, муздак суу бар жокту киргизип койушкан. Сарай отдельный наракта турат. Шаардагыдай эле жашап атышат. Дагы иштетилбей турган жерлер бар да. Мисалы үчүн 90-ч жылдары бизге Акаевдин реформасында жол берилген. Бирок жерди иштетүү боюнча эч кандай бир эмне берилбеген да. Методика же мындай иш алып барылбаган. Такырчы. Колхоздун жерин бөлүп берип койгон дагы ошо менен болду. Өзүң окатың өзүң бил деп жерди берген. Бирок жердин бергени дагы мен баса барып айтып кетем, бул өзүнчө бир эрдик да. Жерди берип койгон, элге берген дагы бир чоң иш болгон. Эми азыр ошолдо негизги биздин климатты, Кыргызстандын жерлерин кандайгы жердин топурактын немесине кандай бөлсөк болот? Кандай немелерге бөлүп, түрлөргө же кандай иш алып барсак болот? Биз ушу түндүктө мисалы үчүн суугураак, бизде ысыгыраак, ушуну жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми биздин жерлерде баягындай кеминде эле 1 гектар жер эң эле аз дегенде, эң аз дегенде бир $5000 киреше бере турган тармакка өтүш керек да. 1 гектар жер $5000 киреше бериш керек. Анан биздин жерлерибизди ушундай кылып иштетиш керек. Баягындай бак отургузуп, анан бактын ортосундагы жерлерди иштетип, ошондо жерди биз 2 түшүм ала турган кылып туруп иштетишибиз керек да. 2 жолу түшүм. Мисалыга азыр биз 4 миллион гектар жер бар. Ошонун ичинен Акаев бизге бөлүп бергени 1 миллион 300 миң гектар жер бөлүп берген. Ошонун ичинен 850 миңи азыр сугат. Анан 450 миңи неме кайракы. Адан сырткары ФПС'тин жери бар, ал дагы бир 500 миң гектар. Ошондо 1 миллион 800 миң гектар. Адан сырткары анан кийин жайыт болуп калган, жайыт болуп жазылып калган, кунарсыз баягындай малопродуктивный жерлер бар. Алардын саны 2 миллион 500 миң гектарга жетет экен да, алардын саны. Мына бардык жерлерди кошкондо ошондо 4 миллиондон ашык биз иштете турган жер бар. Анан азыркы сугат жерлерге, анан кийин кайрак жерлерге, анан мына ушул малопродуктивный жерлердин бардыгына азыр бизде Кыргызстанда технология жок, бирок башка мамлекеттерден технология алып келип, ошол жердин бардыгына суу жеткирип туруп, аз суу менен бизге мындай жакшы түшүм бере турган бак дарактарды отургузуп, анан кийин
суу кеңиненирээк ага турган жерлерине ошол жердин ортосундагы иштетип, анан ошол жерден 2 жолу түшүм алганга жетише турган бир немелердин жолдорун издеп, ошолордун үстүндө иштешибиз керек. Биздин Кыргызстаныбызда азыр суу ресурстарыбыз мына Орто Азияда эң көп бизде суу. Ошол эле учурда биздин коңшу мамлекеттер бизден барган суудан пайдаланышып, аябай сонун айыл чарба жасап атышат. Мал багып атышат. Ошол суу менен тоyut кылып, пакта эгип атышат. Андан кийин мына мөмө жемиштерди өндүрүп атышат. Анан ошонун излишиктерин алып чыгып бизге сатып жатышат. Ошол эле учурда бизде кайракы жерлерибиз дагы иштебей атат. Сугат жерлерибиздин почти 70%-ын беде кылып алганбыз биз. Беде да. Малга тоyut боло турган кылып беде кылып койгонбуз. Бедени азыркы биздин багып аткан малдарыбыз эми биздин себестоимость аябай жогору. Мисалы үчүн ошол малга кеткен расходдорду эсептеп, ошого кеткен рабочий күчтү эсептеп, баардыгын эме алганда такыр өзүн актабайт. Азыркы биз жеп аткан эттин өзүнүн баасы 700 сом боло турган болсо, азыр ошол эт бизге азыр почти 2000 сомго түшүп атат да. Туркияда эттин баасы 2000 сом, алар ошол немеге кеткен эмени чыгымды полный эсептеп туруп, анан ошол эттен чыгарып, анан мал чарбасы ошончон дамып атат да. Биз болсо ущерб, биздин мал фермерлерге ущерб этин арзан кылып жеп атабыз азыр. Чистый себестоимостун эсептеп келгенде ал 2000 сомго түшөт эт. Анан мына ошол эттин баасын кайрадан арзандатыш үчүн, анан мына ошол биздин кыргыз мамлекетибиз өзүн суу менен бар жок ошол продукталар менен неме менен баягындай тамак аш менен эт, сүт бар жогу менен продукция менен камсыз кылыш үчүн азыр биздин элибиз биринчи ошонун логистикасын, анан ошону жасап берип, анан кийин ушул Америкадагыдай элдер баягы чыккан продукцияны 98% адам переработка кылыш керек, 2% ошону өндүрүш керек да. Ошондо арзан түшөт продукция. Продукция баардыгын автоматташтырып, баардыгын жолго салып берип, баардыгын механизация кылып кое турган болсок, машиналар жасай турган болсо, анан баардыгы техниканын колу менен болсо, анан арзан болот да. Анан ошону соответственно дешевый сырье болсо, баягындай биз Средняя Азияда, анан ушул вообще эле ушул немеде постсоветский странада биз конкурентно способный боло алабыз да. Анан ушул немеде, ушул эле жаатта биз сразу эле эмени дагы ойлонушубуз керек да, тамак аш коопсуздугубузду. Тамак аш коопсуздугун ойлонуп, өзүбүздү дан менен, май менен, основной ошол биринчи продукты первой необходимости, биринчи бизге керектөлүүчү немелерди биз өзүбүз жабышыбыз керек. Бул деген мясо-молочный продукттар, ун, мука молочная, мясная продукция, анан кийин мына ушул эмелер, жашылча жемиштер, баардык мөмөнүн түрлөрү, ушулар менен өзүбүз камсыз кылып туруп, анан башка бир мамлекеттерде бизге ушул бизде жок гана нерселер, бизге өспөй турган нерселерди гана киргизип, внешний мир менен ошондой алакада болушубуз керек. Азыр бизде чындыгында айтканда бизде жерлерибиз даяр эмес. Ошол берип, жерди сууга көндүрүп, ошол жерге сууларды жеткирип, туруктуу суу менен камсыз кылып, баардыгын автоматташтырып, ушулардын баардыгы өтө чоң бир мээнетти талап кылат. Жасап бергенден кийин, анан кийин ал жерде уже
өндүрүү аябай жеңил болуп калат. Мына Туркиянын мисалында, мына Американын, Польшанын мисалында айтайын. Э, Польшада дагы, ал үчүн 40-50 гектар бакты бир бригада 12-13 эле адам карап коет экен. Керек болсо алмаларын дагы автомат терип берип атат. Ошого жеткирип берип туруп, анан кийин биз переработкага өтүшүбүз керек да. Уже мисалы үчүн азыркы биздин поколение, бизден кийинки поколение, дагы бир кийинки поколение 20 жыл ушул коммуникацияларды жасаш менен өтөт да убакыт. Ушуларды жасап бергенибизден кийин, анан кийин жеңил болуп калат. Биздин жерлерибиз дикий да, али эч нерсеге көнгөн эмес. Кээ бирки жерлерине суу койсоң, бир просто сел болуп агып кетип калат да. Булардын баардыгын сууга көндүрүп, неме кылып, мына түз жерлер өзүнөн өзү түз болуп калган эмес. Булардын баардыгы суу жеген. Суу жеп, суу тегиздеп, ошондой болгон да. Азыр мисалы үчүн биз 4 миллион гектар жерди иштетебиз деп атабыз го. Ошондо бизде болгону 1 миллион гектар үйрөтүлгөн жери бар. 3 миллион жапайы жерибиз бар да. Ошолордун баардыгын көндүрүш үчүн мен 20 жыл деп койдум. 20 жыл эмес, керек болсо 30 жыл убакыт талап кылат да. Булар жасап, баар жоон ордуна коюп койгондон кийин, анан кийин баягы Италиядагыдай катар жүзүм болот да. Италиядагыдай катар бадам болот. Катар апельсиндерди эгилип турат го. Алардын ата бабалары 100 жылдап иштеген да ал жерлерге. Азыр бизге мындай, биздин адырларыбыз, мисалы үчүн Нокиянын адырлары машина менен кетип атсаң, мынау таш көмүрдүн адырлары, Токтогулдун адырлары мынтип эле бир жаткан жер болуп көрүнүп атат го. Аларды ошол Грузиядагыдай, Италиядагыдай, Польшадагыдай немеге келтириш үчүн, баягындай түшүм бере турган состоянияга келтириш үчүн өтө чоң убакыт, анан көп каражатты талап кылат да. Көбүнчө эле билимди талап кылат. Азыр биздикилер окубай койду да, баардыгы эле ушул эптеп алды сатты. Бирде эр жигиттин немеси, бирде жигит, бирде мырза, бирде кул дегендей, акчабыз көбөйсө башкача болуп калабыз. Акча жокто дагы башкача болуп калабыз. Азыр эми ушул туруктуу башка мамлекеттердегидей, Европадагыдай туруктуу, стабильностьти каалай турган болсок, биз мээнет кылышыбыз керек да. Ошол мээнетти кандай кылышты, кантип башташты, кантип башатын кылышты, баардыгын мына ушул биз колдон келишинче элдерге жеткиргенге аракет кылып атабыз, дагы эле аракет кылабыз. Мына азыр канал ачтык. Ошол каналыбызда ушундай суроо жооп, ушундай сабактар неделясына 4 жолу, 3 жолу болуп турат. Ошого жазылсаңыздар, ошол жерден биздин сабактарды ала аласыздар. Рахмат, аябай жакшы мазмун идея болду. Бактыяр, сөз бар, сиз айтып бериңиз. Отамыз. Ошол каналдардын эмне Кубатбек, сен жазып койсоң Telegram группага. Ошол маалымат алган. Ссылкасын таштайбыз. YouTube каналда көрүп турган биздин азыр мекендештерге да айтып кетейин. Описаниеде жана биринчи комментарийде именно Абдулла Ташиевичтин жанагы азыркы айтып өткөн каналына дагы коебуз ссылка. Өтүп подписаться болуңуздар, билим алалы баардыгыбыз Кыргызстаныбызда ушундай мээнет кылалы, анан өнүктүрөлү. Бул мындай целый бир поколениянын иши экен. Биздин пешенебизге ушундай нерсе жазылыптыр, биз мээнет кылышыбыз керек экен да. Жол көчөртүп берүүчү, Кудайга шүгүр, адамдар бар экен. Биз ушуну угуп анан кийин аткарышкы эле калып атат да. Ошол. Ниглаш Telegram каналына да мен дайым пайдалуу кеңештерди алып келем. Мына Абдулла Ташиевичтин айтканында өзгөчө бир башкача пайдалуу кеңеш болду. Бул запись болот, жана YouTube каналга чыгат. Не дейбиз, эфир, бүгүнкү эфир аягына чыкты. Кудай буюрса дагы мигранттар үчүн Абдулла Ташиевич менен дагы эфир уюштурабыз. Мындан кийин көптөгөн мигранттарды ошол каналга чакырам мен дагы. Көп жылдан бери бул кишини угуп жүргөн адам катары, ишенген адам катары, баалаган адам катары кеңеш бере алам мен дагы. Анан ошол менин түшүнүшүмчө Абдулла Ташиевич идеология жайылтып атат.
ошол интенсивдүү багып манып атат. Интенсивдүү деген бул жанагы азыраак жумуш кетирип көбүрөөк пайда алыш дегендей да. Ошондой идеология бул деген айлана чөйрөнү коргоо баары ушунун ичине кирип кетет. Ошону менен кошо биздин социальный проблемалар да чечилип атат да. Бул аябай чоң нерсе. Так, рахмат, ыраазычылык. Алла разы болсун сизден. Таксыр Абдуллаташевич, Чоң рахмат сизге. эфир бөлүп убакытка Сага дагы келгениңизге. Комментарийга суроолорду жазабыз, ссылкалар аркылуу байланышабыз, каналдарга жазылабыз. Биздин Миглай каналына да жазылгыла, Миглай телеграм каналына жазылгыла. Миглай телеграм каналдагы биздин мигранттардын ушундай бири бири менен жардам берүүчү аянтча да. Жардам берүүчү аянтча. Ошол жерде сиздер юридикалык көбүнчөсү документтер боюнча комментарийга жазсаңыздар, биздин активист мекендештер Зумга дагы Кодбек. Иә. Зумга дагы через VPN кире төшөт чагымда. Мен VPN жанып турат эле ошого кирип калдым да. Зумга дагы. Через Зумбу VPN кирет. болушу мүмкүн, бирок зум боюнча маалымат ала элек элем мен, ооба, болушу Жанып мүмкүн. турат да VPN'имчи. Аха. Ошого кирип калдым. Аны Башкалар кире албай калдык сөйтүп ошо. эфирди жыйынтайбыз анда мекендештер. Макул, кийинки эфирде жолугушканда сак саламатта турабыз. Болду.